Кыргыз элинде эзелтеден эртеңкинин эрте кечи жок. Эртеңки күндүн камын бүгүн көр. Жана ушул сыяктуу көптөгөн адамдын келечегине багытталган макалдар бар. Алардын мааниси албетте ар бирибиздин эртеңкибизге чоң таасир берчү сырларды, ойлорду камтыйт. Эсебиң так болсо, эртеңкиң нак болот. Келечек адамды өтө көп кызыктырат, суктандырат. Келечекке адам өзү жол чабат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жашоо сырларында адамдын келечеги тууралуу сөз кылмакчыбыз. Zaman жакшы болсун, элдер жакшы ойлор менен жүрсүн, анан дагы бүт баары адамдар таза болсун. Таза болсо адамдар заманда таза болот, келечек Кудай бурса жакшы болот, жакшы болсун. Адам келечеги жакшы болуш үчүн биз жакшы ой менен жүрүшүбүз керек. Таза, жакшы ойлоп, жаман, негативный ойлорду ойлонбой, жакшы ойлонуп, каада салттарыбызды сактап калышыбыз керек. Эң башкысы ата салттан калган мурас, каада салттарыбыз бар, ошолорду сактап, жакшы ойлор менен жүрүшүбүз керек. Мен түшүнүгүм боюнча балдарга тарбия берүүнүн башкы эмесинде ошол ата бабаларыбыз басып өткөн жол, каада салт, ошолор туура маалымат берип, балдарга түшүндүрүп, анан баягы Европанын стилине өтүп албай дегендей да. Адамдын жолу чапкан жолуна жараша болот. Келечегим кенен болсун десең, жашоодо 3 негизди кармагын. Биринчи, ой толгооңду өзгөрткүн. Оюң дайыма бийикте болсун. Алды жакты коркпостон ишенимдүү кара. Ой толгооң дайыма жакшыда болсун, кенен болсун. Ой толгоого өтө чоң маани бериш керек. Ой толгообуз таза болуш үчүн сөзүбүз таза болуш керек. Мен байкуш, менин колумдан келбейт деген сөздөрдү сүйлөбөшүбүз керек. Ой таза болсо, иш илгерилеп турат. Оюң жекеле өзүң эмес, жакындарыңа да таза болуш керек. Мисалы, менин балам зээндүү деп айтканда, жеке сөз менен эле эмес, ой толгоо да таза болуш керек. Өзүңө бааны жогору кой. Өз дегенде өзүң эле эмес, жакындарыңа, элге, жерге, Кыргыз элинин келечеги кең болоруна чоң ишеним менен оюбуздун бийиктигин кармообуз керек. Жаштын тилегин берет деген макал бар го. Жаш күнүңдөн баштап келечегиңди кенен ойлоо керек. Экинчи, сезимди бак. Адамдарды жамандаба, алардын жүгүн алба. Адамды күнөөлөбө, анын жүгүн тартпа. Көңүлүңдү көтөрүп жүр. Сезим тууралыктын башаты. Сезимдин тууралыгы адамдын иш жолуна чоң өбөлгө түзөт. Адамдын кубаты сезимде. Сезим Кудайдын кудуретин таанытат. Сезим менен жаратылышты, сулуулукту, ар бир кооздукту биле аласың. Сезим дүйнөсү бийикке чыккан адамдар жашоону өзгөртө алат. Сезим туура эмес болсо, адам өзүнүн сезими менен ууланып, тайыздап өмүрүн кыскартат. Үчүнчү, акыйкат жашоону тааны, ага баа бер, ошону менен суктан. Адамдардын жетишкендиктерин иликтеп тыянак чыгар, өзүңө сабак ал. Адам коркунучтан арылса, бүдөмүк ойдон алыс болсо, ага кеңдик келе баштайт. Жарык каптап турат. Адамдын ою көп эсе чоң болуп, аны курчап турат. Жарык ой толук болгондо, сырткы терс таасирден коргоп турат. Эгер адамдын ою бузулса, каптап турган жарык күч кичирее баштайт. Коркунуч калдырса, жарык күч жоголот. Адам ооруга чалдыгат. Туура эмес жашоо башталат. Адашуу келет. Курчалган жарык күч жоголгондо, терс таасирлер адамга түздөн түз өтүп кетет.
Адамдын келечегине маанилүү болгон 3 негизди тактап алдык. Алар ой толгоону өзгөртүү, экинчиси сезимди багуу, үчүнчүсү акыйкат жашоону таануу. Ал эми көпчүлүктө коркунучтан кантип коргонуу керек деген суроо да жаралышы мүмкүн. Коркунучтан кантип коргонуу керек? Адам туура ой, туура багыт менен сактана алат. Мен күчтүүмүн, мен кубаттуумун деген ойду багып, ойдо сактоо керек. Пастыктан чыккан адам жашоону билген адам, пастыктан чыккан адам кубаттуу, бийик адам. Бул акылдар биздин жашоодо өтө керек экенин түшүндүм. Оюбуз оңолсо жашообуз оңолоруна көзүм жетти. Дайыма биз жакшы ой ойлоп, тилектерди тилеп турсак, Кудайым өзү жакшы нерселерди берет экен. Бул биздин жашоодо бул акылдарды менен жашасак, жашообуздон жаңылбайбыз деп ойлойм. Адам биринчиден ниетин оңдош керек да, ыйманын оңдош керек. Ал мейли президент болобу келечекте, мейли жумушчу болобу, окумуштуу болобу, же катардагы эле бир таксист болобу, келечек ал кесибинде эмес, келечек максат мүдөөсүндө. Бактылуу болуш үчүн адам өзү пейлутун оңдоп, бир көкүрөгүндө жакшы мүдөө жашаш керек да. Ойлорун, ички мүдөөсүн, пейлин оңдош керек. Пейлутун оңдош керек. Ниетин түздөш керек. Мен келечекте элиме кандай кызмат кылып бала бакырамды багам. Чындыгында адамдын келечеги тууралуу ар багытта түшүндүрүп айтууга болот. Арканды алыскаргыт демекчи, эң башкысы ойду, сезимди жана акыйкат жашоону туура нукка буруу менен биз эртеңки максаттарыбызга ишенимдүү кадамдар менен жетүүгө жол ачарыбыз анык. Ал тууралуу ата бабаларыбыз өз сөздөрүндө да баса белгилеп, муундан муунга өткөрүп айтып келишкен. Ниетиңди оңдо, пейлиңди бузба, ачкөздүккө азгырылба деп сынчы элчи Улуя Кыдыр айке айткандай, оюбузду оңдоп, келечекке тууралыкта жетүүгө аракет кылалык. Жашоо сырлары сиздер менен. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.